7-ноябрь маалымат жана басма сөз күнү. Бул күндүн урматына журналисттердин дарегине жылуу сөздөр айтылып, алардын эмгеги баалоого алынат. Анткени коомдо болуп жаткан ар бир окуя, өзгөрүүлөр жана жетишкендиктер журналисттер аркылуу коомго жетип турат. Түйшүктүү кесипти аркалаган маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн арасында маркум Улукбүү Амированын да ысымы бар. Анын аймактык журналистиканын түптөлүшүндө облустун ар тараптуу өнүгүүсүндө кошкон салымы үчүн Баткен облусуна 20 жыл мааракелик медалы тапшырылды. Салам радиосунун ишмердүүлүгүн алга жылдырууда, андан ары өнүктүрүүдө Улукбүү Амирова өз тажрыйбасын, кесиптик чеберчилигин жумшап, журналист катары гана эмес, уюштургуч жетекчи катары да эл эсинде калды. Ачалга айла жок экен. Бүгүнкү учурда ушул биздин жергиликтүү бийликтин атынан апамдан мындай медаль келиптир, Баткен үчүн деген. Бардыгыңыздарга ыраазычылык билдирем. Кудай буйрса апамдын кылган жумуштарыны дагы да болсо улантып кетүүгө аракет кылам, болгон күчү аракетимди жумшайм. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Ушинтип апамды сыйлап, ушундай билектерди тапшырганыңыздар үчүн. Улукбүү Амирова өз эмгек жолунда тажрыйбалуу журналист, Салам радиосун жетектеген уюштургуч, жетекчи жана кесипкөй адис катары эл эсинде калды. Алгачкы ошо журналистика жөнүндө түшүнүк пайда болгондо, ушул мындай заманбап журналистика пайда болгондо ушул биз Улукбүү эжени түшүнөбүз да. Себеби мындан 20 жыл мурда ошол Салам радиосу Баткен облусунда биринчи жолу обого чыкканда ошол Улукбүү эженин үнү ар бир үйдө жаңырып турчу да. Ушул Салам радиосун ачууда, түптөөдө, аны өнүктүрүүдө бул эженин салымы чоң десек болот. Ошондой эле биздин Баткен облусунун ар тараптуу өнүгүүсүндө, социалдык, экономикалык жактан өнүгүүсүндө, элинин жашоо турмушун чагылдырууда ошол Улукбүү эженин 20 жылдык эмгегин эске алып, ошо 20 жылдык мааракелик медаль менен сыйлоону биздин өкүл жана атайын комиссия ушундай чечим кабыл алды. Эженин орду башкача эле. Биз бүгүн журналисттер топтолуп отуруп дагы бир катар сөз кылдык. Эженин жакшы бир биздин баарыбыздын башыбызды бириктирген журналисттердин апасындай эле көрөт элек да. Анан өзгөчө мен үчүн абдан чоң оор болуп атат десем болот. Анткени биз дайыма чогуу жүрдүк, чогуу бастык. Канча бир майрам болобу, башка болобу, баарын чогуу бирге өткөрүп аттык эле. Ошон үчүн эженин орду оркоюп билинип атат да бүгүн жоктугу. Анан эмне дейбиз, тагдырдын иши экен. Жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Эженин элеси эч качан биздин эсибизден кетпейт. Дайыма жүрөгүбүздө сактап, жакшы тилектерибизди айтып дуа кылып жүрөбүз. Маркум Улукбүү Амированын мукам үнү, жаркын элеси эл эсинде кала берет. Өзү обого алып чыккан ар бир уктуруу, даярдаган материалдар аны күбөлөндүрүп турат. Бактан болжоп сайрап, азгырып сезимди козгоп сайрап, бир булбул булуп келет күндө, биз жүргөн алма бакты болжоп сайрап. Урматтуу бүгүнкү радио Саламынын жамааты, мен балдарым, неберелерим бүгүн бизге кош майрам болуп турат. Ушундай эсте кала турган Улукбүү кызымды эскерип, областтын жетекчилериге рахмат. Баткен областынын 20 жылдыгына карата Улукбүүгө бүгүнкү берилген медалы ушунчалык кубантып атат. Эл эмгегин жер жебейт дегендей, эмгектенсе Кудайым өлсө дагы өзүрүн көрөт экен. Шоягдар нерсен ишини улантуучулар ушул ийгиликке, ушунчалык жетишкендиктерге өзү эле жеткен жок. Ушул радиодогу коллектив баардыгыңардын эмгегиңер. Силерге терең ыраазычылык билдирем. Мындан ары дагы ушул Улукбүүнүн ишин жерде калтырбай, кылган нерселерин улап, ушул жалпы элге, Кыргызстанга эмгек кылганыңарды каалайм. Ушул бир жерде эмгектенип, бир жерде көгөрүп, эмгектенсеңер силерин эл баалайт, эл кадырлайт. Мен кызымды ушунчалык элдин кызы болуп калган экен. Элиме рахмат, бийликтегилерге рахмат. Өзүнүн эмгегини өлгөндөн кийин өлсө дагы
bağlap berip attatlar. Kudayım bardığыңарга men ayta turgan sözüm köpүrөөк. Ayta alбетте. Tar elime mына kızlarım orun basıp Kudaya umurları uzak bolsun, rızkları palvan bolup uşul radionun örkündötüp televizyona aylantırıp Batken'in özünün jerilikti televizyonuna aylantışlarga tilekteşmen. Mına oturgan bardык jamaatка tereң ыраазычылыk bildirem. Kızım Arvay razı olsun. Bardığına Gülbarçınıma uzak ömür versin, sabır kanat berip, ejesinin işini ulantıp, bundan arka bolbay kalgan işlerini şu terelik işke aşırışını kalayım. Şu Batken tıvı kılavuz deyip жүрген эле. Şunu iyiliklerge жетишин kalayım. Bardığına açın densoğluğu, uzak ömür, baktılуулuk kalayım. Kudaya жалпы эл журтубуз тынч болсун. Улуктуң неге мынчай улуң